Бишкекте 12-13 октябрда өтүүчү КМШ өлкөлөрүнүн саммитине жана бул иш-чарага катыша турган Орусия президенти Владимир Путиндин келишине даярдык көрүлүп жатат. Борбор кала күчөтүлгөн тартипте кооздолуп жана жашылдандырылып жатат. Каланын мэриясы бул максаттарга 500 миллион сом коротулганын билдирди. Муниципалдык кызматтар шаардын кире беришиндеги Аскаташ этнокомплексин толук оңдоодон өткөрүп, анын аймагындагы фонтанды реконструкциялап, бордюр жана 100дөн ашык жарык берүүчү приборлорду орнотту. Аталган этнокомплекстен тартып президенттин мамлекеттик резиденциясына чейин жарык тартылды. Фучик көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишиндеги стелланын айланасында ландшафт дизайнерлери иштеп, ал декорациялар менен чөгөттөлдү. Ошондой эле шаарда аялдама тротуарлар оңдолуп, 20 миңден ашык гүл тигилип, дарактар отургузулуп, газон, мамы, тосмо, бордюр, отургуч, таштанды челектери, жарнама конструкциялары жана үйлөрдүн фасадтары иретке келтирилди. Саммит учурунда Бишкекте чектөөлөр киргизилет. Бийлик билим берүү мекемелерин аралыктан окутуу форматына өткөрүп, 12 октябрда айрым көчөлөрдө электросамокаттарды ижарага берүүгө тыюу салып, ошондой эле транспорттун кыймылына чектөө киргизет. Жарым-жартылай тосула турган көчөлөрдүн арасында Чүй Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери бар. Саммит президенттин эски мамлекеттик резиденциясында өтө турган болду. Анткени менен Садыр Жапаров мурдараак саммитке чейин президенттик аппараттын жаңы имаратынын курулушун бүткөрүп, иш-чараны ошол жерде өткөрүүнү пландап жатканын билдирген болчу. Бирок курулушту бүткөрүү мүмкүн болгон жок. Саммитке чакырылган президенттердин арасында Орусиянын президенти Владимир Путин да бар. Ал Бишкекте Жапаров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Канттагы авиабазасынын ачылышынын 20 жылдык юбилейине катышат. 2023 жылдын мартынан тарта Путин көптөгөн өлкөлөргө кире албай калган. Себеби ал учурда Гаагадагы эл аралык жазык соту Орусия президентин камакка алууга ордер чыгарган. Эл аралык жазык сотунун Рим статутун ратификациялаган өлкөлөр, эгер Путин бул өлкөлөрдүн бирине бара турган болсо, аны камакка алууга тийиш. Кыргызстан Рим статутуна 1998 жылы эле кол койгон, бирок ошол бойдон ратификацияланбай турат. Бул боюнча мыйзам долбоору акыркы жолу 2022 жылы Жогорку Кеңеште көтөрүлгөндөн бери дайыны жок. Бул мыйзам долбоору ратификацияланып калса, эл аралык жазык соту Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон жаңжалды иликтөөгө жардам бермек болчу.